елка, это новогодняя елка. Шуруларды тизип, андан телефон салгыч жасап жаткан Айбек ал церебралдык шал оорусу менен жабыркайт. Жакшы сүйлөй албайт, бирок бисерден көп түрдүү кол эмгектерин жасаганды жакшы өздөштүргөн. Азыр даяр турган Кыргызстандын герпи, желеги, Ала Тоо аянтындагы жаңы жылдык балаты Айбектин эмгектери. Бул устаканада да түрдүү кол эмгектери жасалат. Оюнчук сыяктуу буюмдарды жасоодон сырткары сынган эмеректер дал ушул устаканада оңдолот. Эң биринчи керектүү кол уста жагынан үйрөтүшү керек деп максатымды аткарып атам. Мына мастерской аябай кичинекей болсо дагы бу жерде баары бар. Инструменттердин баары бар. Балдар мына кээ бирлери сүйлөбөйт, кээ бирлери интеллекти эме, а кээ бирлери тим эле фантазиясы көп. Бул бала болсо өзү ДЦП. Могу сүрөттөрдү көрүп алып, мына алып келген сүрөттөрү өзү Эйфелева башняга прям замыкание болуп кетти да. Анан кийин момундай Эйфелеваны башняны бул жасап атат. Бу бала аябай экзотичный, доисторический жаныбарларды жакшы көрөт. Анан ушуну кылам дейт, ушуну кылам дейт. Макул. Анан кийин мен үйрөтөм. Муну тактайдан жасаса болот, муну темирден, бул аппликациядан жасаса болот деп буга эметем. Мынакей. И бул эме сказочный существоларды жакшы көрөт. Колду эмгекке көндүрүү, түрдүү фигураларды жасап, бисерден кооз баштыкча ар кандай белектерди жасоо медициналык дарылоого жардам иретинде жасалган эмгек терапиясы деп аталат. Ошол эле маалда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерге өз алдынча жумуш жасап, каражат табуу мүмкүнчүлүгүн жаратуу. Мунун баары Бишкек шаардык реабилитациялык борборунда ишке ашууда. Кандай инвалид деп айтсак дагы, канчалык колу буту иштебесе дагы башы иштеген балдар ошо башы менен гана иштеп жакшы ийгиликке жетсе болот. Кээ бирлери ушу башында кайгырат, ушу батылын баспай калды, андай мындай болду деп. Бирок биз ата энесине айтабыз, буту баспаса колу бар, башы бар. Биз баланы ушу турмушка кадимки адам катары адаптация кылышыбыз, бул биздин эң чоң максат. Азыр бизде учетто 400дөн ашык адам бар. Күнүгө 100 баладан келет. Эми биздин жалгыз эле балдар эмес, чоң кишилер да бар. Инсульт алгандар бар. Көбү балдардын көбү детский церебральный паралич, синдром Дауна менен астмасы, аутисттер бар. Анан умственный жанагы кичине умственно отсталый балдарыбыз бар. Бирок ошолорго диагнозуна карабастан биз ошо баарына өзү ошо ыңгайлуу шарт түзүп, кийинки турмушуна бир жеңилдик алып келип берсин деген бир жакшы программабыздын өзүбүздүн негизги положениясында жазылган да. Мына жакта бизде массаж, физиотерапия, невропатолог ушул жакта турат. Мына жакта тренажердин баары биякта. Саламатсыңар. Мына морики зал эң керектүү, эң сонун залыбыз ушу. Лечебная физкультура. Гульшара у нас прекрасный специалист по лечебной физкультуре. Көрдүңөрбү, мында катус-пластика менен келет. Бул бала ошондо ДЦП, детский церебральный паралич. Намолар көрдүңбү, баарын разработка кылышып. Буга жагат аябай, массажды алат. Андан сырткары бизде оюн терапиясы бар. Ошон ал жөн эле оюнчуктарды чачып коюп ойнотпостон, аларды жана темперамент боюнча бөлүнөт, 4 темперамент. Ошол балдардын темпераментине бөлүнүп, анан оюндарды түзүп, ошол оюн аркылуу, если мисалы гиперактивный бала болсо, оюн аркылуу ал эс алып, ичине бир 5 мүнөт болсо дагы отурганы, бул башын несин эс алганы. Ал бала эркеликтерин гиперактивный болбойт, чуркап жана отура албай бир жеринде. Ал ошо оорун аркасынан ошону жасап атат. А именно ошол оюндун негизинде, ошо туура тандалган оюндун негизинде булар ошо 5 мүнөт 10 мүнөт болсо дагы баш мээси эс алып, кадимкидей өзү да жеңилдик сезип калат да. И кайра башка коллектив менен тил табыша албаган, башкалардан аутист сыяктуу балдар да бар да. Ошолордун наоборот ал башка типтеги оюндарды тандап, шумный оюнду, мисалы бир уйгурабыз десе, бир жалгыз уйгура албайт, ал үчүн 4-5 бала менен куш керек. Бул алмадын сүрөттөрүнө. Бул бөлмөдө болсо балдар логопеддин жардамында сүйлөгөндү үйрөнүшөт. Биринчи кашык кармагандан баштап, бут кийимен кийип, жазганга турганын баардыгы ушул жерден үйрөтүлөт. Ар кимиси ар кандай кабыл алат да. Кээ биркилери бул жерге келгенден кийин бат эле результат көргөзүп,
бир 2 айдын ичинде уже результат көргөзүп калгандар дагы бар. 1 жыл бою жүрүп результаты аз болгон балдар дагы бар. Кайра кайталоо ыкмасы менен иштейбиз да. Булар анткени кабыл алуусу өтө начар. Анан кийин бат унутуп калышат да. Биз азыр айткан нерсени 1 сааттан кийин кайра сурасаң унутуп калышат. Ошон үчүн биз ар бир сабакты ар дайым кайталоо, күнүгө ошол нерсени кайталап, булардын несине сиңиргенге аракет кылабыз. Мектепке 8 жаштан баштап алат да. 8 жаштан өткөндөн мектеп кабыл албайт экен да. Жардамчы мектептер бар, ошо мектепке барган балдар бар. Мен даярдап келгениме ошо 11 жылдан бери эмгектенип келатам. 11 жылдын ичинде ошо 48 баланы мектепке даярдадым. Ошо балдар кээ бирөө кайтып келген жок. Кээ бир балдар баягы программаны өздөштүрө албай кайта кайтып келген балдар бар. Берден бул балдар тамганды таанышат биринчи. Андан кийин жазуу сабагынан жазганды үйрөнүшөт. Сүрөт сабагынан боёгонду үйрөнүшөт. Адабий китептерди окушат. Мисалы камчы уулу Адилет отурбай артта алачы. Ал интеллект аябай жакшы да. Бүт нерсени кабыл алат. Жада калса теңдемени чыгарганга жетишип атат да. Жадыбалдын баарын билет, тамгалардын баарын билет, окуйт, жазат, жат жазууда жазганды билет да. Малика кызым келгенине 5 жыл болду. Бул мектепке да барган эмес, бала бакчага да барып атты да. Келгенде эч нерсени билчү эмес да, өң түстү да ажырата алчу эмес. Жада калса калем сапты да кармай алчу эмес. Азыр калем сапты кармайт, ошо үстүнөн жазуулы тамгаларды бастырып, сандарды басып, анан 10га чейин санаганды үйрөндү. Көбүнө ошондой гипердиагноз коюлат, окууга жарабайт, эч нерсеге жарабайт дегендер, к сожалению, ошондой гипердиагнозго карабастан биздин балдар ошо кол малжаларын жакшы иштетип, ручканы карматып, канча унанчасы жакшы десе ошончо жанагы өзүнүн баш мээси жакшы иштегенге аракет кылат. Ошон үчүн эң биринчиден ушул манжаларды иштетиш керек да. Андан сырткары социалдык навыктар бар го, ошолорду биз киргизгенбиз. Мисалы магазинге барып акчаны берип сдачасын алганга, өз үйдө калганга телефон чалып, скорый чакырабы же пожарный чакырабы, ошолорду өз ара чакырып, ата-энеси келгенде кечке отуруп бербестен өзүнө өзү тамак жасаганды, курбу курдаштары менен мамиле түзгөндү, ушундай нерселерди көп үйрөткөнгө аракет кылабыз. Ажайып кооз жасалган психологдун бөлмөсү. Мындай терапия борбору көп жайларда жок. Бирок бир топ күн мурда мындай иштеген психолог айлыгы жакшы жакка кетип, азыр бөлмө бош турат. Бул жерге ошондо келгендердин баардыгы эле келбейт болуш керек, э? Жок, буякта, например, эпилепсиясы барларга нельзя. Врачтар определять этип, направлять этип. В основном баарына эле ошондо. Бирден эле, экиден эле киши алат. Групповой кирбейт. Психолог индивидуально заниматься на сухой бассейн, он меняет цвет. Вот этот лепесточек человек может вибродиодные эти гиперактивный, мондай стрессте болгон балдар бар го, нервный, ошолор мынаяка жаткызат, этини карматат, успокаивать. Азыр эми психологуңуз жок болуп атса, качан болот? Ага чейин психологдун кеңешин албагандарга кыйын болуп калбайбы? Ооба да кыйын болуп атат да. Мына бизге 3-4 күн болуп калды. Студенттерден алсак бир бала келди, эртең дагы мугалимине чалам, дагы последний курс болсо жибере бер деп. Эмгек терапиясы демекчи, жакында мында тигүү цехи да ачылган. Кыздар машинада апасына өздөрүнө байпактан баштап майрамдык көйнөккө чейин тиккенге жетишишкен. Мында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер саламаттыгын чыңдоого, кошумча реабилитация алуу менен бирге коомго аралашып, коомдук жайларда өзүн алып жүрүүгө, транспорт менен жүрүүгө да үйрөнүшөт. Балдар деген, конечно, баягы чоң окуу жайды бүтө албайт. Албетте бүтө албайт, бирок кайгырбаш керек, себебинде биз ошо баланы ошол калыбында кабыл алышыбыз керек да. Гүлнара Аманкулова бул борбор ачылгандан бери, тагыраагы 22 жылдан бери эмгектенет. Жамааттын жалпы байкоосунда акыркы жылдары ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын төрөлүүсү өскөн. Ананда бир үй бүлөдө 2-3 баланын мүмкүнчүлүгү чектелгендер бар. Көп учурда мындай балдарды аталары таштап кетишет жана баардык жүк энелердин мойнунда калат. Оорулуу балдарды дарылоо, тарбиялоо, коомго аралаштырууда энелер менен бирге социалдык кызматкерлердин да эмгеги чоң.
Бурулай Сурманкулова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.